Кыргызстанда COVID-19 менен дагы 1020 бейтап катталды. Акыркы сутканын ичинде коронавирус жана пневмония оорусу 1020 адамдан аныкталды. Бул маалыматты 19 июлда кечинде республикалык штаб билдирди. Жаңы катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 369 адам, Ош шаарында 151, Чуй облусунда 123, Ош облусунда 178, Талас облусунда 37, Нарын облусунда 31, Ысык Көл облусунда 31, Жалал Абад облусунда 40, Баткен облусунда 70 адам. Муну менен Кыргызстанда жалпы 26.532 бейтап катталды. Ал эми өткөн сутка ичинде 70 бейтап коронавирус жана пневмония илдетинен көз жумду. Март айынан баштап жалпы саны 1003 адамга жетти.